Кыргыз-өзбек чегарасы боюнча акыркы макулдашууларга ылайык Кыргызстандын аймагы 15.806 гектарга кеңейди. Маалым болгондой, өзбек тарап убагында Кемпир-Абаддын сол жээгиндеги каналды куруп бербегендиги үчүн Кыргыз өкмөтү Гавасайдагы 12.849 гектар жерди компенсация катары алган. Гавасай айылы Жалал Абад облусу менен Наманган облусу чектешкен жердеги талаштуу аймак болуп келген. Айыл Алабука районунун борборунан 110 чакырым алыстыкта, тоонун арасындагы өрөөндө жайгашкан. Тактала элек аймак болгондуктан өзбек чегарачылары менен жергиликтүүлөр арасында ызы-чуу орун алып, ок атышуулар дагы катталып турган. Бүгүнкү күндө Кыргыз-өзбек чегарасы боюнча келишимге ылайык маселе чечилди. Убагында жараса кыйландык. Мал кылсак, малыбызды багалбай калдык. Жерди жекпей калды, жерибиз дагы эле жетишпейт. Үчө кыйынчылык болгон ушу кичинелер чыксак, малыбызды айдап кетип калат. Же өзүбүздү кармап байлап алып кетип калат. Апарып, пап деген аргизи бар, ошол жерге апарып, дагы айландырып бир өлө чыгарып келет, чыгарып. Район менен чыгарып келет. Ушундай кыйынчылык болгон. Мына энди азыр Кудайга шүгүр, эми чечилет деп атса, сәл өзүбүз азыр оңолуп, сәл күчөргөнүп туруп азыр Кудай кааласа. Биз коркконбуз, чыксак, могулар кармап кетсе, эми бирөөнүн таанышы болот, бирөөдүкү болбой калат. Алып кетсе, кээ бирөө ошо мал чарбачылыкты топтойбу азыр. Малың болсо чыгарып келет. Анан кыйналсаң, кээ бир адамдар сүйрөлүп, анча кыйналып калат да. Солдаттар түшүп, мыяктарга жолдордо деле жүргөн, биз деле коркчубуз да. Көчөгө чыккандардан эми шүгүр эч кимден эч ким коркпой эле жүрөбүз кенен кесир эле. Гавасайда 170 кожолук же 600дөн ашык адам жашап, мал чарбачылыгы менен алектенишет. Жергиликтүүлөр Гавасайды Чоңсай айылы деп аташат. Айылдын тургундары убагында өзбек чегарачыларынын басымынан улам бул аймактан көчүп кетүүгө дагы аракет кылган учурлары болгон. Бирок ата конушун таштабай, чегаранын чечилишин жылдап күтүп, үмүт үзгөн эмес. Endi qanday болор экен деп ойлоп жүргеле, мына жакшы. Садыр Жапаров менен Ташипке рахмат, чоң рахмат. Энди биягы жакшы болот деп ойлоп турук. Мал жайзаям бияка кененирээк, үйдөн балдарыбызды чыгарсак, кыжаласыз чыгарабыз да энди. Барып келет, ояк бияка барышып. Ошого энди чоң рахматыбызды айтабыз. Бете жашаган эл үчүн эң жакшы нерсе болду, ийгилик эттик. Көргөнү бар, көрбөгөнү бар, көрбөй туруп ошол жактан сүйлөй бергендери бар экен. Башына келип жайында көрсө, ошолардан айтса болот эле. Бизге азыр жыргалчылык болду деп ойлойм. Чечилип калып бизге өттү деген. Бете карапайым эл билет муну, жашап отуруп. Көксерек айыл өкмөтүндөгү Теңги айылынын Ташарык участкасы дагы талаштуу аймактардын бири болгон. Жеринде эки тараптын үйлөрү жакын жайгашып, ортодо көзөмөлдөгөн өзбек чегарачылары эле болбосо, чегара деген башка белгилери жок. Чегарада өтө чоң көйгөйлөр болуп келген, мал жандыктар өтүп кетсе, окуучулар мектепке кетип аткандарда Өзбекстан солдатынан коркутуулар болгон. Ушул жерде Кыргызстан 2003-жылы Кыргызстан 2 солдатын алып кетип, шу биз турган жер үлүшкө берилген жер, ошодон бери такталбаган аймак деп эктирбей келген. Азыр эми Кудай буйруп чегара чечилип калса, эми элдерде эгип пайдаланат го деген оюбуз бар. Бизге эң эле негизги максатыбыз чегараны аныктап, зым тартып берсе деген эле ниеттебиз да. Алабука району Өзбекстан менен 200 километр аралыгында чектешет. Бул аймактарда Кыргыз тараптын 4 айыл өкмөтү жайгашып, талаштуу участкалар бар болгон. Ошол Аккоргон айылында Баястан участогу дейбиз, 212 гектар жери спорный болуп, ошол эле Көксеректен 105 гектар, Ташарык деген участкадан, Кара Белестен 25 гектар жер. Ал эми Гавасайда болсо, ошо Көкташ айыл өкмөтүндө ал жерде 13 000 гектарга жакын жер болуп чыкты. Азыр мына ошол Көкташта эле ошол чыр-чатактардан доого атылып, майып болгон балдардан 4-төө бар да, азыр майып категориясында. Буга чейин УКМК төрагасы Камчуек Ташиев Кемпир-Абаддагы сууну 8 адамдан турган Кыргыз-өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөй турганын айткан. Суунун деңгээлин 908 горизонттон 900гө түшүрүүдө 1246 гектар жер бошоп, аны жергиликтүү тургундар колдонсо болоорун кошумчалаган.
Аны Кыргыз тарап айыл чарба багытында пайдаланса болот. Жана бул жерлер 1246 гектар жер Кыргыз Республикасынын жер балансында калды. Тийиштүү адистер жерине барып 900 горизонтал кайсыл жерден өтүшүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана жашоочуларга түшүндүрүп так көрсөтүп беришет. Эскерте кетсек, 17 ноябрда Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара чек арасын тактоо, Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун жактырып, тарыхый чечим кабыл алган. Эки долбоор 3 окууда бир каралып, биринчи окууда 64 депутат макул болуп, 19 депутат каршы болуп кабыл алынган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион Алабука району.